Салам алейкум, урматтуу мекендештер. Азыркы маалда кара тизмеге түшкөн мекендештердин саны көп. Кара тизмеден чыгуу негиздердин бири кара тизмеге түшкөн адамдын күйөөсү же аялы Россия Федерациясынын жарандыгы болушу жана үй бүлөсү менен Россия Федерациясында чогуу жашоо фактысы бул кара тизмеден мыйзамдуу түрдө чыгышынын негизи болуп эсептелет. Бирок ошол эле маалда Россия Федерациясынын Конституциондук соттун аныктамасына ылайык Россия Федерациясында үй бүлөлүк карым катнаш миграциондук эреже бузуудан, миграциондук жоопкерчиликтен иммунитет берилбейт деген аныктама берилген. Ошону менен бирге, эгерде чет элдик жаран Россия Федерациясында көп жолу жоопкерчиликке тартылса, анда бул учурда Россия Федерациясында болгон үй бүлөлүк мамиле дагы кара тизмеден чыгуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат. Мындайча айтканда, көп жолу нарушение кылган злостный нарушительди Россия Федерациясында болгон үй бүлөлүк негиз дагы куткара албайт. Ошону менен бирге айтат элем, Россия Федерациясында мыйзамды сактайлы, мыйзамдуу негизинде жүрөлү.